Каналыбыздын алгачкы иликтөөсүн бардык кыргызстандыктарды кучагына батырган Чүйөр өнүндөгү бас бөлтөк тоосунун маселесине арнайлуу деп чечтик. Биздин аркабызда Бишкек шаары толугу менен көрүнүп турат. Ал эми биз турган жер бас бөлтөк тоосунун эң бийик жери. Редакцияга Байтык айылдык кеңешинин депутаттарынын атынан кайрылуу келип түштү. Анда Байтык айыл өкмөтүнө караштуу бас бөлтөк тоосунда мыйзамсыз берилген 20дан ашуун лицензия жана казуу иштеринен улам улуттук баалуулуктардын катарына кирген тарыхый тоодо олуттуу маселе жаралганы белгиленет. Тактап айтканда, казуу иштеринен улам Караханит доорунан бери калган тарыхый эстеликтер, кызыл китепке кирген өсүмдүктөр жок болуу коркунучунда экендигин белгилеп, жардам сурашкан. Ушулар менен биргеликте текшерип, берилген лицензиялардын бу жерде кандай деңгээлде берилди, кайсы жерде. Эске салсак, өткөн жылдын сентябрь айында бас бөлтөк тоосунда элдик курултай болуп өтүп, анда бир катар талаптар коюлган эле. Ошону биз экотек инспекцияга 2 ай мурун жазганбыз, ушуну текшерип, ушу балдарга зыян болуп атат, мектептин жанында кирпичный. Курултайга Өнөр жай, энергетика жана тоо кен мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Азиз Сапаралиев, экотех инспекциянын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышып, тиешелүү комиссия түзүлүп, маселе өкмөттө карала турганын убада кылышкан. Андан бери 1 жыл өттү, өкмөт өзүнүн алапайын таппай турат. Михаил Ильич, каражаттар качан которулду айтып койсоңуз Мегакомдон? Ваше лицо мне не нравится. Да, и только из-за Очень этого? неприятное лицо ваше, да. Только из-за этого? Ошондой эле 1000 адамдын колу коюлган кат президент Сооронбай Жээнбековдун атына дагы жөнөтүлгөн. Аталган катка дагы ушуга чейин жооп жок. Биз аталган тоодо өнөр жай негизинде жер казуу иштерин токтотуп, берилген лицензияларды жокко чыгарылсын жана кылмыш иш ушу козголгон сот иштин токтотуусун талап кылабыз. Бас бөлтөк тоосунун Кыргызстанда ошондой эле бас бөлтөк тоосунун Кыргызстандын тарыхый мурас тизмесине киргизилгенин туура болорун баса белгилейбиз. Ушул маселе боюнча ыйгарым топту кабыл алууңузду суранабыз. Урматтоо менен жана 1100 кол топтолгон. Каналга кат менен кайрылган Байтык айылдык кеңешинин депутаттары коопсуздук кеңешин, спикерди, өкмөттү жана жогоруда аталган бардык мамлекеттик мекеме жана уюмдарга кат жиберишкенин, алардын бир тобунан эмдигиче жооп жок экенин айтышат. Депутаттардын ишени менен айыл өкмөткө дайындалып, айыл өкмөттү иштеп баштагандан баштап, ушул жерде биздин аймакта иштеп аткан карьерлер боюнча маселе жаралды. Баарыбызга маалым, бу жерде биздин аймакта иштеп аткан 8 ишкана бар. Бул ар кандай шагыл ташты майдалоочу кирпичный заводдор иштеп атат. Анан кийин дагы бир маселе жаралды. Бул ушу биздин могу чокусуна чейин берилген, батышынан, чыгышынан, тарабына чейин чокусуна чейин берилген дагы карьерлер, лицензиялар берилген госгеология тарабынан аныкталды. Анан кийин биз ушу жергиликтүү калктар менен биргеликте ар кандай чогулуштар өткөрүлдү ушу тоону сактоо максатында. Андан тышкары дагы эң маселе бул орчундуу ошу курултай, элдин талабы менен курултайды өткөрүлгөн 2018 жылдары. Аерде да резолюция кабыл алынып, ушу бас бөлтөктү сактоо максатында. Байтык айыл өкмөтүнүн депутаттары Кыргыз Улуттук илимдер академиясына кат менен кайрылышканын, анын негизинде окумуштуулардын жоон тобу бас бөлтөк тоосунда изилдөө иштерин жүргүзө турганын кабарлашкан эле. Ага байланыштуу каналдын чыгармачыл тобу окумуштуулардын иш-аракетине дагы байкоо салды. Улуттук илимдер академиянын тарых, маданий мурастар жана археология институтунун бөлүм башчысы Кадиша Ташбаева бас бөлтөк тоосу 1929 жылы окумуштуу Алексей Тереношкин тарабынан алгачкы жолу изилденип, аталган тоодон Сак, Усун, Караханит керек болсо Коло доорунан берки тарыхый мурастарга ээ экендигин белгилейт. Ал мезгилде жана Түркистанский кружок любителей археологии бар болчу, Ташкентте жайгашкан. Анан бүт Борбордук Азияны, эманда Орто Азия деп койчубуз, ошо кружок тейлейт эле да.
археология жагынан. Ошол келип ушул жерде разведка жүргүзгөн. Бизде Кыргызстанда Чүй өрөөнүндө разведка жүргүзгөн. Чүй өрөөнүн аябай жакшы кыдырып карап неме кылып көрсө керек экен. Себеби азыр дневниктеринен карасак, жарыялаган ошол мезгилде макаласынан карасак, аябай эле көп эстеликтер жазып кеткен да. Жергиликтүү тургун Санжара Чакылбек Насыралиев касиеттүү Басбелтөк тоосу кадимки Байтык баатырдын кароол чокусу болгондугун айтат. Кызыгы бүгүнкү күндө аталган тоонун этегинде Кыргыз Республикасынын президентинин резиденциясы жайгашып, бул бекеринен эмес дейт. Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун адиси Адилет Усупбаев Басбелтөк тоосунда кызыл китепке кирген өсүмдүктөр бар экендигин, тактап айтканда жоогазындын жоголуп бара жаткан сейрек кездешүүчү Грейк, Зинаида, Островский сыяктуу түрлөрү бар экендигин жана бул боюнча алгачкы корутунду чыгарып беришкени белгилейт. Жазында баштадык. Могу жакында эле, апрелде баштадык, апрелде. Өсүмдүктөр чыга баштаганда уже официалдуу приказ чыгып, институттан так могу балдар чыккыла да карагыла деп. Анан ушу бир келгенде эле биз ага чейин тиги адабият булактарынан издедик да, эмне бизге чейин кимдер жазды эле, эмне жазды эле деп. Анан Кызыл китеп деген бар бизде, Кызыл китеп Кыргыз Республикасынын. Ошону ачканда эле Боз Бөлтөктө ушул Кыргыз Ала тоонун Кыргыз Ала тоо тоогуркаларында могул Кызыл китептеги өсүмдүктөр бар. Ал ошол информация биз үчүн түрткү болду да. Бар турбайбы? Мыйзам менен корголчу өсүмдүктөр бар, өсөт турбайбы? Боз Бөлтөктө деп анан чыктык. Айта кетүүчү жагдай, Академия улутка тиешелүү тарыхый баалуулуктарды илимий жактан изилдеп жана тастыктайт. Ал эми тарыхый жана жаратылыш баалуулуктарын сактоо жана муундарга өткөрүп берүү милдетин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги алып барат. Ошол себептен биз аталган министрликтин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү боюнча башкы башкармалыгынын адиси Чынарбек Жолдошевдун дагы пикирин сурадык. Биз жалпылап айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын биздин өлкөбүздүн аймагында жалпысынан республикалык маанидә 582 объект каттоого алынган да. Анын арасында бул Байтык айылында жайгашкан Босбөлтөк тоо жок. Бирок бул маселени биз 2-3 жыл мурун ушул көтөрүлгөндө биз Маданият министри өз сунушун берген. Буну коргоого кандай жолдор менен алуу боюнча. Анткени бул өз тоонун турушу, өз жаратылыш мурас болуп эсептелгендиктен өзгөчө корголуудагы аймакка которгонго мүмкүнчүлүктөр бар да. Ал үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, айыл өкмөтү жана жергиликтүү кеңештер өзүнүн чечимин чыгарыш керек. Ал чечимди чыгарардын алдында бирок эксперттердин, экологдордун, дагы башка геологдордун, башкалардын ушул корутундусун алып чыгарса, флора фаунасын изилдеген, баалуулуктарын изилдеген корутундун негизинде ошондой чечимдер чыгарса, толук мүмкүнчүлүктөр болот да келечекте. Мыйзам ага жол берет. Байтык айылдык кеңешинин депутаттары Академиянын алдын ала корутундусунан улам Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигине жана экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына Басбөлтөк тоосундагы Кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү сактап калуу боюнча кат жөнөтүшкөн. Бирок эмдигиче жооп жок. Биз каттын жообун билиш үчүн эки агенттикте тең болдук. Бул Островский жоогазым боюнча Аламдини тургундарынан бизге арыз келип түшкөн. Бул арызды биздин мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздукту көзөмөлдөө инспекциясынын биргеликте жеринде текшерилген. Мунун текшерүүнүн жыйынтыгында предписание берилип, азыр ошол боюнча предпринимательдер, ошол жерде иштеген ишкерлер менен бирликте Академия науканын көзөмөлүнүн астында азыр иштер жүрүп жатат. Себептен де бул Островский жоогазымы бизде апрель айында гана гүлдөйт экен. Аны инвентаризация кылыш керек. Инвентаризация кылып, канча ошол лицензиялык аянтчада канча Островский
жоо казыны болсо ошол көзөмөл ошол инвентаризация жүрүп тактоо иштери жүргүзүлөт да. Быйылкы жылы убакыттар өттү. Эмки жылы бул канча инвентаризация болгон, канча жоо казын болгон ошол боюнча иштер жүргүзүлүп, анан дополнительный маалыматтар болот да. Тоо кен тармагы боюнча укуктук иштерди алып барып жүргөн юрист Таалайгүл Токтокунованын пикири болсо төмөндөгүдөй. Негизи бүгүнкү күндө мыйзамда кен тармагы боюнча бир дагы бир жакшы стратегия жок өкмөттө. Өкмөт кайсыл жер аянты конкурс менен берилет, кайсыл жер аянты аукцион менен болот, же бул аукционго же конкурска кирбеген кайсыл жер аянттар болот деген гана баягы тизмелер бекитилет. Тоо кен өнөр жайчылары жана геологдор бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков негизи лицензияларды берүү түгүл, тоо кен тармагы боюнча мыйзам базалары түп тамырынан бери комплекстүү каралышы керек экендигин айтат. Мындай болуп калганда бүгүнкү күндө мыйзамды баягы либералдаштырабыз деп биринчи келген адамга эле, биринчи заявка берген адамга эле кайсы жерде кен байлыктар болсо бериле бериш керек дегендей мааниде түзүлүп калган да. Бул боюнча тоо кен тармагын иштетүүдө стратегиялык бир документ керек. Ошол документти иштеп чыгып туруп, анан ошонун негизинде анан жер казынасы мыйзамын өзгөртүп чыгышыбыз керек. Бул жумада өкмөт башчы Мукамбеткалый Абулгазиев тоо кен тармагындагы кырдаал боюнча кеңешме өткөрүп, кайра эле тоо кен тармагынын келечеги, экономикага түшө турган пайда жана башкалар тууралуу кеп кылды. Бирок акча деп, пайда деп, Басбөлтөк сыяктуу ыйык жана тарыхый баалуу тоолорубуздун кунары кетип жатканы тууралуу эч ким ооз ачкан жок. Байтык айылынын тургундары мамлекеттик деңгээлдеги жана тарыхый жактан мааниси зор Басбөлтөк тоосунун маселесине кайдыгер мамиле улана берсе, кайрадан курултай өткөрө тургандыктарын айтышат.